Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн биз өзүбүздүн тооканадагы тоокторубузду союп жатабыз. Эсиңиздерде болсо, мурдагы видеолордо буларды кантип багып жатканыбыз тууралуу тартканбыз. Бүгүн тартып, союп, мындай кылып тазалап, өзүбүзгө кышкы тамагыбызды дайынап жатабыз. Мынакей майларын көрүп атасыздарбы? Баардыгы сап-сары болгон казылар. Мынакей казылар. Таразага тарып жатабыз. Көрүнүп атабы? 4 килограмм. Таза эти 4 килограмм. 4 килограмм болот. Бул мекиштери, короздору 5-6 килограммдан болуп калды. Азырдан монтуп союп, өткөндө да сойду элек. Азыр да союп жатабыз. Бакканыбыз 2,5 ай болду. 2,5 ай болду. Мындай эттер болду. Андыктан сиздер дагы шартыңыздар, мүмкүнчүлүгүңүздөр, каалооңуздар болсо, ушундай кылып өзүңүздөр багып өстүрүп, кышкыга эт камдап алыңыздар. Биз акыркы айлары жүгөрү менен бакканбыз. Мондай сап-сары майлар болуп, өздөрүнүн тооктарын еттери дагы сары болуп, чекесинен союп жатабыз. Еттер абдан жумшак, ширин, даамдуу. Жанагы дүкөндөн сатып алган тоок эттеринен бир топ айырмаланып турат. Кыскача ушундай. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, пайдалуу кеңештер менен бөлүшүңүздөр. Өзүңүздөрдүн кеп кеңешиңиздер, сын пикирлериңиздер болсо жазыңыздар. Кайрадан жолукканча сак саламатта болуңуздар.